Бешинчи микрофон процедурный. Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Процедура қатарында айтайын, азыр чочулоолор болуп атат деп атпайбызбы? Биз 95 жылдан бери керемет заводдорду, фабрикаларды менчиктештирип атканда дагы ушундай жоболор айтылган. Жок, кайдагын айтасыңар, завод бойдон калат, багытын өзгөртпөйт, өтүк чыгарган өтүк чыгарат, un чыгарган un чыгарат, эмнени эле айтып атасыңар деп бизди дагы ошондо мындай бир мамлекеттин чыккынчысы катарында, эл бузар катарында баалап келген. Эви келет, кези келет. Ошондо анан кийин жооп бересиңер. Бүт барыңар жооп бересиңер ошондо. Тоскоол кылмай жок. Ошол мезгилде кече айыл чарбасыны бузбагыла, ыдыратпагыла, таркатпагыла деп какшаганыбызга карабастан бүт барын талкалап отуруп алып, могу жерде шымын булуп алгандай болуп отурасыңар. Кайра бириктирип бергиле деп. Мунун да кези келет деп айтканбыз 5 жыл башта. Кези келди, айтылды. Мойнуңарга алып отасыңар. Муну мафияны, бул сельский хозяйство мафия. Мен дагы тарых үчүн айтып коеюн. Жер кодексинин 8-беренесинин 2 пунктунда ошол Мадумаров киргизген мыйзам. Сугат жерлерди ошол айылдын аймагы гана ижарага ала алат. Ижарага алган киши кайрадан суп ижарага бере албайт деген мыйзам ошол Мадумаровдун мыйзамы. Муну жердеги коркунуч. Биздин кесиптештер айтып аткан коркунуч бул 100% бар коркунуч. Бул өзгөртүүлөр киргизгенден кийин жогорку кеңешке келгиле, жогорку кеңеш менен макулдашып койгула деген суранышты булар айтпайт, суранбайт. Анан мондай аргумент келтирип атасыздар. Мына жооп бере турган кишилердин баары олтурат деп. 30-40 завод фабриканы менчиктештирип атканда дагы жооп бере турган кишилер турбайбы деген. Алардын бүгүн жыты да жок. Бул кетет. Мүмкүн 5 жыл кетет, мүмкүн 10 жыл кетет. Андан кийин ошол жайыттардын баары кетет. Тескерисинче өкмөт аткаруу бийлиги бүгүн ошол жайыттарды калдына келтирүү жөнүндө долбоорлордун үстүндө иштесе, чоң пайда болмок. Себеп келечекте азык-түлүк коопсуздугу деген маселе жаралат. Сөзсүз түрдө жаралат. Мен процедура катарында жана көптөгөн суроолор берилип кетти. Ушундай болуп кетпейби деп чочулаган кесиптештерге мен азыр эле айтып коеюн, ошондой болот. Ушундай болуп келген, такыр тийбейбиз деген тармактардын баары жок болуп кеткен. Бул дагы ошол жол менен кетиши 100% мүмкүн. Рахмат. Процедурный 2 микрофон. Калыптанган принциптерди, калыптанган характерди сындырыш өтө кыйын да. Өтө кыйын. Бирөөлөр мондай деп жашап келатат, ошондой болот да, ушундай болот. Калыптанган адат, калыптанган мүнөз, балбагиним, ал өзгөрбөйт. Ошон үчүн туруктуулук дейт. Ошон үчүн адам дейт. Эгерде саясий кырдаалга жараша, келген бийликке жараша мүнөзүн да өзгөртүп, анан калыптанып калган адатын да өзгөртө берген болсо, муну туруксуздук дейт. Мен коюп аткан маселе, мына ошол кичинекей башы башталып калса, башка иштер ошонун арасында кирип кетпесин деген чочулоо менен айтып атам мен. А мен чочулаганга 100% акым бар, укугум бар. Күмөн санаганга укугум бар, себеп 30 жылдан бери жок андай болбойт деп туруп болдурат. Аны жасабайбыз дегендер жасайт. Завод фабрикалардын баары колдон колго менчикке өтүп кетти. Жерлер менчиктештирилбейт деген жерлер менчикке кетип бартат. Азыр Кыргызстанда 100 гектардан 200 гектардан жерлерди алып койгон латуфиндистер бар. Мына жерде кайсы бир кызыкчылыктарга кетпешибиз керек деп атат. А эмне үчүн мөөнөтү коюлбай атат деген суроого мүмкүн дагы бир даярдыкта турган жерлер болушу мүмкүн. Ушунун аркасы менен мунапыска илешип калабыз деген маселелер болушу мүмкүн. Ошондуктан Нурбек Өмүрбекович, баягы сиздин сунушуңузду мен 100% колдойм. Ушуну өзүнчө сиздин сунушуңуз катарында добушка койсоңуз. Рахмат.